Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçüleri, fermerler, amansızdarбы, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Бишкек шаарына жакынкы жерге Россиядан, Ростовдон келип түшкөн бир үйүр жылкыларды көрсөтүп беребиз. Булар кулундуу бээлер. Мына жылкы баласына кызыксаңыздар, Россиядан келген ушундай бээлерди алам десеңиздер, бир четтен көрүп туруңуздар. Бүгүн биз сиздерге жаңы келип түшкөн ушул бир үйүр жылкыны көрсөтүп беребиз. Тет жакта мына фураны көрүп турасыздар, келип тазалап, жаңы эле түштү, вообще сатылып элек. Мына ушул бээлер байкелер, жакшылап аралап, монтип көрсөтөйүн. Мына могул жерден баштай берейин. Жалпы баш 40 баш, 3 башы кысыр, калганы кулундуу бээлер, көрөсүздөр, жаңы келип түштү. Сиздер мына 1-2 күн ичинде келип көрсөңүздөр, убакыт өткөн сайын эми жакшы болуп кете берет. Мына кулундары көрүп турасыздар, породалары данчак, будьон, ганновер, основном будьон байкелер. Мисалы мына данчак бээ кетип атат кулуну менен, көрдүңүздөрбү? Мисалы могу тору бээлер, жаштары болсо эң картаңы, эң жашы чоңу 5 тууган, эң жашы 1-чи тууттар. Ушундай бээлер 40 баш. Бул жактарда, нол жактарда, тетиги жактарда мына бээлер жүрөт ушул жерлердечи. Кулундардын эрчити бүт баары. Мына Россиянын жылкысы жаңы келди. Мындай өтө сонун кулундары бар. Көрүп турасыздарбы мына. Баары ушулар 1 айгырдан байкелер, 1 айгырдан. Мына ушинтип көрө бересиздер. Мисалы мына жаштары бар, мына кулундуу бээлер аралап мен сиздерге жакшылап көрсөтүп берейин. Булар Бишкекке жакынкы жерде Сокулук району Совхоз Фрунзеге келди. Совхоз Фрунзени көпчүлүгүңүздөр билесиздер, Роланын тушундагы сарайда. Объезднойдун жээгинде байкелер. Мына могул жерде да кулундар жатат. Мына кара бээ. Көрүңүздөрчү. Эми Россиядагы состояниясы аябай жакшы болсо керек. Бул жакка келип, бир аз кыйналып келет. Өзүңүздөр дагы жакшы билесиздер. 3 сутка, 4 суткалык жол. Мына кулун, кандай сонун кулун, мына бээлерди караңыздар. Барып көрсөтөйүн. Мына кулундары менен. Жаштарын уктуңуздар, количествосын уктуңуздар. Баасын бир сиздерге бир айтып коеюн. Баасын болсо байкелер 150 000 сомдон 250 000 сомго чейин деп коюп атат. Бойлору бийик бээлер. Но данчактын кулуну каякта жүрөт. Могул жакта дагы бээлер жүрөт, Канча суткада келди, шеф? Жок, сутка. 3 суткада, 3 суткада келип тур байкелер. 3 суткада келип тур. Могул жак мына кулундары тет жакта жатат. Тет жакта жүрөт мына кулундары менен. 40 баш бээлер байкелер, Ушул Совхоз Фрунзеде, ушул жерде кеңири жатат. Келип көрөсүздөр. Тет жакта мына уже кардарлар келе баштады. Көрүп атышат, сүйлөшүп атышат. Бирок пока соода боло элек. Мына бая эле келип түшкөн. Келип түшкөндө эле чакырды, мен келип мына көрдүм. Бисира чөбүнү берди, сууну берди. Мына ушинтип турат азыр. Мына бээлер. Кандай дейсиздер эми? Ганновер, будьон в основном, анан данчак дейт, породаларына. Кулундары жаш кулундар. Айгырдан кач элек. Кайра айгырга коесуздар. Булар кулундардын атасы не порода экен, ошону сурап коюшум керек. Кулундардын атасы не порода? Будьон дейт. Мына кулунчуктар. Мына бээлери. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Бир рет айланып көрсөтүп келдим. Өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Эгер жаккан болсо сүйлөшөсүздөр, чаласыздар. Кошумча суроолор болсо экран астынан номерлерге чалып көрөсүздөр, Совхоз Фрунзе, Бишкекке жакын жер.